Бүгүн Атлантикадагы циклон Казакстандын түндүгүн каптаса, эртең ал өлкөнүн борборуна чейин жетип, жаан-чачынды алып келет. Бирок бул циклон Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө тарап, күн ачылат. Бул тууралуу кененирээк 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кызы көзөмөлдөп айтып турам. Саламатсыздарбы? Кытай чоң өлкө, аны менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн Казакстан жана Кыргызстан чектешет. Ошон үчүн биздеги жаан-чачындуу булуттар биз аркылуу Кытайга тийип өтөт. Бирок Казакстандагы циклон бул өлкөгө качан жетери белгисиз. Эртең Ак Суу жана Үрүмчү шаарында күн ачык. Жаан Тынч океанга жакын өлкөнүн түштүгүндө жаайт. Ал эми Казакстандын борбору Астанада абанын температурасы ченемден бир аз жогору болгон үчүн жаан жаашы күтүлөт. Алма Ата шаары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан үчүн бул жерге циклон жете элек. Ошон үчүн эртең бул жерде жаан-чачын күтүлбөйт. Өзбекстанда да күн ачылат. Фергана өрөөнүндө бүгүнкү кар эртең токтоп күндүн бети көрүнөт. Ташкент шаарында да ушундай. Бирок Нукус өрөөнүндө эртең да жаан токтобой жаайт. Түркмөнстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Себеби Каспий деңизиндеги шамал булуттарды айдап келиши мүмкүн. Эртең да Шогус өрөөнүндө күн бүркөлсө, Ашхабад шаарында күн ачык бойдон сакталууда. Ал эми Тажикстандын борбору Душанбеде кар жаашы токтоп, күн ачылса, Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында аба ырайы өзгөрүүсүз. Бирок абанын температурасы төмөндөшү ыктымал. Кыргызстанда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Дем алыш күндөр жааган жаан-чачынга байланыштуу жолдор тайгак болуп, тоолуу аймактарда кар көчкүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында жогоруласа, Нарын областында төмөндөйт. Калган аймактарда өзгөрүүсүз калат. 11 каналында аба ырайына болгон прогнозу ушундай болду. Биз менен бирге аба ырайынын кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.